Жесткий мотивация. Сени көтөрө турган мотивациянын бир түрү. Эң биринчиси. Ойлонуп көрчү, бүгүн сен барсың, а эртең сен жоксуң. Эгерде бүгүн сен жата берсең, же болбосо сен эчтеке кылбасаң, эчтекеге алып келбейт. Результат болбойт. Просто так результат жөндөн жөн эле келе бербейт. Просто так сага эч ким акча төлөбөйт, биринчиси. Просто так сени жумушта эч ким көтөрбөйт. Просто так сени үйдөгүлөрүң, ата энең, братишкаң, иниң, агаң сени уважать этпейт. Просто так жөн эле сен бар үчүн уважать этпейт. Эң чоң нерсеси бул сенин результатың үчүн, сенин ошол айткан сөзүңө тургандыгың үчүн сени уважать этет. Сыйлайт. Кечиресиздер, сыйлайт. Сени элементарно сенин ата энең сыйлайт, анткени сен өзүңдүн сөзүңө турасың. Эгер сөзүңө турбасаң, сени эч ким сыйлабайт, сени эч ким баалабайт. Эмне себептен сөзүнө туруу керек? Сен сөзүңө турушуң керек. Мотивация сага эң жакшы мотивация. Карап көрсөң, сенин эле дос кең, жыргап хахатейп жүргөн дос. Үйүнө барсаң, үйүндөгүлөр аябай сыйлайт. Эмнеге? Акча тапкандыгы үчүнбү? Эмнеге? Ал жакшы бала үчүнбү? Послушный бала үчүнбү? Жок. Анын результаты бар. Айтты, кылды. Айтты, кылды. Вот и сен дагы айттыңбы? Кыл. Кыла албайсыңбы? Айтпа, болду. Ошол эле. А сен бүгүн жатасың, ой, мен колуман келбей атат. Анда эмне айтасың колуңан келбей атса? Айтпа да. Көрдүңбү? То есть бул жерде виноват сенсиңби? Кайра элеби? Кечке виноват боло бересиңби эми? Кечке күнөөлүү боло бересиңби сен? Антпе. Билесиңби? Жашоодо биз Кудай эмеспиз да. Колубуздан баары келип кеткиле. Биз святой ангел эмеспиз да, чтобы минтип койсо эле баары сонун болуп калгыдай. Ооба, жаңылышабыз. Ошол жаңылганыңды сен сүйүн да, что сен жаңылдың. Сен сүйүн да, что сенин колуңан ошол келбей калды. Эми суроо берчи өзүңө. Эмнеге сенин колуңан ошол келбей калды? Эмнеге? Анткени сен бир нерсени унутуп койдуң. Туура? Сен адамсың да, сен унутасың да. Бирок сен, мен унутам, адаммын, мен жаңыла берем деп жатпагының. Сен ошонуңду оңдогуң кайра. Сен ойлон, сенин колуңда телефон турат, интернетиң бар. Если бул видеону көрүп атсаң, сенде да интернет бар. Сенин колуңан келбей аткан ишти кантип башкалар аткарганын интернеттен карап көр. Ал жакта көптөгөн сага жакшы совет, кеңештер бар. Неге сенин жалгыз баары кылат, а сенден колуңан келбейт? Сен өзүңдү аларга теңдебегине. Мен сени айткан жокмун сен мындай низкийсиң деп. Нет. А бул жерде суроо башка. Алар кайсы ситуацияда кандай ресурс менен, кандай поддержка менен ушул же ошол результатты кылды. А сен аларда бар ресурс, аларда бар возможность, сенде болгон жок да. Демек тур бар, ошону тап сен дагы. Таанышың жокпу? Бар, тааныш. Девушкаң жокпу? Кыздар менен тааныш. Сага поддержка тебе турган инвесторуң жокпу? Инвестор издеп тап. Толтура. Завались. Тегерек четиңде канча бизнесмен жүрөт? Ошонун ар бирин өз проектиңди айт. Сен эч убакта өз оюңдагы нерсени жөн калтырба. Идеяңды жөн тыштаба. Неге сен тышташың керек? Неге сен аны тышташың керек? Не себептен? Не жаман нерсе кылдыңбы? Жок. Сен жаман нерсе кылган күндө дагы сен оңолууга оңоло аласың да. Сен оңолууга, мындайча айтканда, колуңан келет ал. Анткени сен когда биринчи класс окуп жүргөндө
11-класста бүтүп атканда же болбосо сен ошо үйдө жүргөндө жакшы бала элең го. Азыр деле сен жакшы баласың. Өзүңдү ичиңен ичиң жебегиниң. Эч жебе. Сен өзүңдү өзүң көтөргүнүң. Жок, мен жакшымын. Жок, мен колуман келет. Эгерде ушулар ишенбей атабы, мен аларга көргөзөмүн ушуну. Мен ушуларга докажу, чтобы ушул менин айтып аткан идеям рабочий идея деп. Сен ушинт да. Неге айтып койсо эле сен мен колуман келбейт, вот айтып атышпайбы деп айта берет. Ит үрө берет, кербен жүрө берет. Кербен бол да. Ит үрүп атса жанына туруп алып кошо ав деп үрүбөй. Сен антпегиниң. Мындай болбойт. Эгерде сен бүгүн тыштап койсоң, башка бирөө келет дагы, ушул сенин идеяң башка бирөөнүн мээсине келет дагы, сразу жасайт. Билесиңби, мындай сөз бар. Когда сага идея келгенде, бул сага жалгыз эле келген жок. Сразу келгенде 2,5 миң ашык адамга, сендей эле болгон адамга, сендей эле ситуацияда болгон адамга ошол идея келет. Бул жерде бир эле вопрос бар да. Кто первый добежит деп. Эч коркпо. Эч коркпо. Биринчи болбой калсаң эчтеке болбойт. Экинчи бол. Биринчи эмессиңби? Экинчи бол. Неге? Анткени экинчи бар жерде биринчи сөзсүз бар. Анткени сен биринчиде алдыда кетип бараткан адамдын минустарын көрүп атасың сен. Кемчиликтерин көрүп атасың сен. Оңдо алардын баарын жакшы сапатка айландыр. Болду, сен биринчи болуп каласың. Ошон үчүн доскем, мен сага айтып жатам. Мен бүт YouTube'га айткан жокмун. Жалгыз сага айтып атам. Эгер сен ушуну көрүп атсаң, ушул убакытка чейин 7 мүнөткө чейин, анда мен сага айтып атам. Эч убакта өзүңдүн идеяңды, өзүңдүн оюңду, өзүңдүн максатыңды сатпагының. Бирөө айтып атабы, сенин колуңан келбейт деп. Ошого көргөз. Анысы баба. Келбейт дейби? Хорошо. Келбейт. Бирок анын ою боюнча келбейт. Бирок сенин оюң боюнча ал келет да. Сен ошону ойлондуңбу? Ошону кылгың келдиби? Желанияң, мындайча айтканда, өзүңдүн мындай ички дүйнөң күйдүбү? Жүрөгүң жылыдыбы? Значит, муну сен кылганды билесиң. Кыла аласың. Билесиңби? Мен сага азыр бир идея айтам. Сен Американын президенти болосуңбу? Жок, бола албайсың. Өмүрү бола албайсың. Неге? Азыр сенин ичиңде жылыган жок. Неге? Анткени бул колуңан келбейт. Кантип Американын президенти болосуң? Ал үчүн Американын гражданы болуш керек. Американын образованиясын окуш керек. Вообще-то сен американец болушуң керек. А сен кыргызсың да. Көрдүңбү? Бул действительно колуңан келбейт. А то, что сен азыр ойлонгон оюң, идеяң, максатың. Эгер ичиң күйүп, ошону уктай албай, түшүңө кирип, ар кайсы нерсени көрсөң эле ошол идеяңды ойлоп жатсаң, значит, бул сенин колуңан точно келет. 100% мага сага гарантия берем, колуңан келет. Эч коркпо. Анткени мен өзүмөн билемин. Когда мен фильтр саткан компанияда иштеп жатканда, мени ошол жактын генеральный директору сен колуңан жол бербей, эчтеке келбейт. Сен элементарно бизнес кыла албайсың. Анткени сен элементарно 2 баланы башкара алган жоксуң деген. Ошондо мага катуу тийген. Мен айтканмын, көрөсүңөр. Но эми бетине айта алган эмесмин, эми уверенчиликке эмес. Ичимен айткам да. Көрөсүңөр. Мен 1 жылдан кийин сенин конкурентиң болом. Действительно. Мен ошол үчүн ойлонуп, кантип деп жүрүп изденип атып, ошол кишини инвестор таап, поставщик таап, и тут же 1 жылдан кийин, ровно 1 жылдан кийин, октябрь 2017-жылы Аквахаустун конкуренти болуп, Аквахаус үчүн эң коркунучтуу компания болгон. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн Гүлзат эжекебиз айтмакчы, тура кой. Эч коркпогон. Эчтегеден коркпогон. Бирөө сени кыла албайт дедиби? Ошого докажи, көргөз, что сен кандай экенинчи.
кылган кандай экенин көргүз. Практика жүзүндө. Сөз менен ага доказывать этип, ага мен кыла алам дей эле кой. Энергияң баратпы? Макул. Сенин оюң боюнча кыла албайм. Бирок сен биягыңда кыла аласың. Кыласың. Так что, давай, дерзай, жүгүр. Эми отуруп ойло.